Assalamu alaikum урматтуу достор. Бүгүнкү видеодо Талас областынын Бакайата районунда бир мыкты багбан ишкер байкебиз бар экен. Ошол байке тиккен бактын видеосун көрүп калдым. Мен мындай бакты чынын айтсам Европанын бактарында гана видео аркылуу көргөм. Мына Аллах Таала буйруп көптөгөн аракеттердин негизинде бүгүнкү күндө эң сонун кирешелүү мыкты алма бак өстүрүптүр. Өзүнөн уруксат сурап бул видеону чыгардым. Буйрса бул байкебиздин багына барып интервью алганга сүйлөштүм. Кантип тигет, кантип өстүрөт, көчөттөрдү кайдан алса болот. Карантин бүтсө, алма гүлүн ачкан кезде Кудайым буйрса багына барып кенен интервью алабыз достор. Андыктан каналга подписаться кнопкасын басып коюңуз. Аллах Таала бул мээнеткеч байкебиздин багына дагы да берекесин берсин. Жаман көздөн, жаман сөздөн сактап, иштерин алга жылдыра берсин. Видеону көрүп өзүбүзгө да мотивация алалы. Достор, бул бак тууралуу видеолор өздөрүнүн каналына чыгып турат экен. Өзүңүздөр ошол каналга кирип, подписка басып, видеолордун сабактарын көрүп турсаңыздар болот экен. Сиздерге жагымдуу просмотр каалайм. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына 2019 жыл. Бүгүн 27 сентябрь. Кудай буйрса мынакей 2019 урожайын чогултуп атабыз. Буйрса. Бул жер мынакей Айдарет сорту. Баягы 2015 жыл, 14 жылы испытательный кылып тикенбиз бул жерде. Мынакей бүгүн ушул анемелер чогултулат. Мынакей элдин баары чогултуп атат. Мынакей каждый 2 метр, 3 метр сайын бир яшык болуп атат да бул жерде. Мынакей бул жерде өт чогултуп атат. Мынакей алмалардын сапаты да жакшы. Осторожно. Вот алмалардын да сапаты жакшы. Чоң, мынакей жаңы баштадык да. Кудай буйрса, урожай быйыл өтө жакшы деп айтсак болот. 40 гектар үстүндагы урожай жакшы быйыл. Мынакей бүт теришип атат. Ар бир шакта кирип алып терип атат. Кудай буйрса жакшы. Мынакей каждый 3 метр, 4 метр сайын эле алмалар толуп атат. Мынакей. Бул алмалар мынакей. Бул алмалар. Мынакей көрдүңөрбү? Көп жерде болбой атат, болуп атат деген эмнелер бар, бирок мынакей биздин алмаларыбыз Кудайга шүгүр. Бир алмабыз 400-500 граммга чейин чыгып атат. Чоң. Кудайга шүгүр. Элхамдулилlah, мынакей ийли болду. Мынакей алмаларыбыз. Кудайга шүгүр. Вот мы бир алмадан эле 2 жашка чейин, 3 жашка чейин, 2 жаш, средний 2 жаш берип атат да мына. Bir yaşık, могу yaşık 19-20 килограмм берип атат. Өзү yaşık менен 21 килограмм. Средний 20 килограммдан берип атат. Ошондо бир алмага примерно 2 жаш берсе 40 килограмм болот да. Мынакей. Кудайга шүгүр. Мынакей бул жакта 2 гектарды терип атабыз. Кудайга шүгүр бүгүн сонун урожайыбыз чыкты мынакей. Төгүлүп алып атат да быйыл Кудай буйрса. Мынакей төгүлүп алып атат. Момундай болуп арасына Golden Green Smith кыйыштырганга аралаштырып тиккенбиз да муну. Мынакей. Момундайдан Golden бар бул. Бул Green Smith экен. Ошо аралаштырып тигилген да. Өтү. Кудай буйрса мына алмаларыбыздын баягы берип, өзүн актап, баягы бул бизнес өзүнүн эмнесин көрсөтүп атат да уже. Мынакей Кудайга шүгүр, мына алманын төгүлүп алып атканын көрүп атасыздар. Ар бир алма бактан 40, 25-40 тегерегинде алып атат. Средний 40 деп эсептеп атат. Себеби биз терип аткан тетиги яшиктер 20 килограмм чыгып атат. Ошо бир алмадан 2 яшиктен средний чыгып атат да. Биринчиден 1,5, кийинен 3 жашка чейин чыгып атат. Ушундай алмалар мынакей. Голдендер үстагы момунтип башынан бу кыйыштырганга тиккенбиз. Ошол немеге чаңдаштырганга.
Мынакей сонун болуп алып атат. Быйыл эмес, негизи эле 2-жылдан баштап эле алып баштаган. Бунун эң негизгиси баягы суу маселесин жакшы суугарыш керек экен. Алма деген суу менен өсөт экен. Мына момундай биригип алып атат да. Момундай болуп, мынакей. Көрдүңүздөрбү? Ошо менен буюрса жакшы 3-4 жыл болду уже массовый алма алып атабыз да. Массовый. Бул өзүн актап уже постоянный прибыльга чыктык да буюрса. Жылына ушундай алмалар көбөйүп келатат. Мына быйыл 5-жыл буга. 5-жылы где-то бир билбейбиз эми 40-50 тоннага чейин алабыз го дейм. Эмеси менен азыр жаңы баштадык, бир жарым саат болду. Может 40-50 тоннага чейин средний. Өткөн жылы 28 тонна алынган бул жерден. Азыр эми 40 тоннадан тегерегинде деп болжолдоп 40-45 деп болжолдойбуз. Эми Кудайдын буйругу анал. Азыр негизгиси ушул. Азыр сонун алды. Сонун немелери төгүлүп алып атат да бул жакта. Негизгиси бунун эмнеси баягы убагында дарылап, убагында сугарылса, ошодон көп нерсе зависит эткен. 5 жылдан бери ушул биринчи бак баягы канча жылдан бери неме кылып, ошо 5 жылдан бери көп нерсени өткөрдүк башыбыздан. Негизгиси акыркы точка ошол баягы убагында сугарып, убагында дарысын чачып, убагында караш керек экен муну. Малды баккандай эле, мисалы койду, уйду чөбүн берип, суун бербесең, ал кой уй дагы өлүп калышы мүмкүн. Бул деле ошондой, баягы убагында суузун берип, дарылап, баягы бутай турган убагында бутап, ошондой кылбаса, буга деле курт басып, ар кандай оорулар жугуп, ошентип неме болот да. Баягы кетпейт да алдыга. Анан ошон үчүн баягы жакшы караш керек, алдын ала алыш керек бүт нерселерди. Момундай ящиктерге терип атабыз азыр. Бул ящиктер момунтур уже сынып атат да. Карасаңыздар, мына сынып атат бул жерде. Азыр. Ошол мынакей бүт. Момундай ящиктер, мына иштерип аткан ящиктер. Ушуларда момундай кылып мынакей алгандарын көрсөңүздөр, мына. Эмне деген алма бул? Теришип атат. 40 кишиге жакын киши келген, башынан жылбай атат да. Азыр уже жарым саат, 1 саат өттү. Где-то бир 15 метр жылган жокпу дейм. Полный уже толуп калды да ящиктердин баарын. Азыр мына ылдый жагынан ташып атат ящиктер. Биз болжолдогон ящиктер мына ушунча метрден ушунча ящик чыгат болуш керек дегенбиз, бирок бул жагында азыр 15 метр жылган жок жактан. Ящиктер түбөнүп калды да. Мына барып ачып отурабыз. Болду. Мел. Кеттик. Башта. Биринчи ичине кеткен бутактарды алат экенбиз. Андан кийин ачабыз дегенде сыртка о кескенде дагы бул жерде бул жерден бутак чыгат. Мындай кессеңиз ичине карап кессеңиз толка кескенде мындан бутак чыгат, сыртка карап өсөт. Эгер мындайдан кеспесеңиз бул ичине карап өсүп кетет кайра. Бул түз кеспес, кыйшак кесесиз. Могу жерге кар пар жамгыр эшиге турбайт. Агып кетет, муну чирбейт, буга өсөт. Түз кеспей, мындай кыйгачтан кесиш керек. Кыйгачтан. Муну жердеги ушул жерден бутак чыгат, буга өсүп кетет мейли. Монда ичине кеткен. Аласызбы? Турпсаңыз, муну мен тартып коюнчу мына. Түз кеспей, мындай кыйгач кылыш керек экен. Себеби кар, суук эмне болсо дагы, жамгыр самгыр турбайт да, чирбейт. Буяка агып кетет. Мынактан бутак өсүп буяка чыгып кетет. Дагы. Бул экинчи ярус, бул же биринчи леви. Биринчиси, бул экинчиси. Мына үчүнчү бияктан болуп кетет. Мына ортодогу лидер.
Лидерди эң өдө койдобуз. Лидердин учун эле кесип Учун эле коебуз. кесип коебуз. Бул өсөт. Бул эгер мына лидер менен тегиз койсоңуз, алма жакшы өсмөй калат. Түшүнөсүзбү? Лидер менен эки бутакты тегиз кылып койсо алма жакшы өспөй калат, а? Мына лидер деген кийинки жылдай мондай бир неме чыгарат. Бир этап чыгарат. Бир ярус, өзүнчө. Лидерден ярус чыгып кете берет. Лидериңиз жок болсо ярус чыкпайт. Бутактап эле кетет. Биякта 4 бутак, биякта 4 бутак болду. Муну кесип кылсаңыз өлдү. Бул мурунку эски алмалар кесилет. Кесип турат, ана мындай жайлап да. Бунда кеспеш керек. Муну кеспейсиз. Мындан бутак ачат мына. Аха. Ушундай. Так. Мына бутактарды. Анда сразу лидер кесип алыңыз.